Ассаламу алейкум достор. Интернетте болып жатқан жаңалықтарды сіздермен таныштырабыз. Студия микрофонында мен Сапар Туратов. Саламатсыздарбы? Ерулан Мырза, депутаттардың қадырының түшіп кетіші, ал министрден же менден президенттен емес. Ар бір депутаттың өзіңөрді. Так, пол-12 ночи приехать и вот так вот документы требуют. Пол-12 емес, банкесі біз саат 8-де келгенбіз. 300 сомдық айыппұлдың айынан ушул Ерулан мырза менен Надырбек мырзанын ортосуна бир чоң чыр чыкты. Мен сізге айтып отам, хорошо дотам, мен төлеп берем дотам. Мен сізге айттым ғой, сіз укпайсыз там. Негізі автомектепте оқытыңыз біле? Братан, смело прикасайся, я прикасаемый человек. Депутаттық немені статусты кайра ордуна алып келип берсеңиз. Ушул министрлердин арасында болуп атканда Москвада так сапардар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон так сапарды сунуштайбыз. Белес парк. Такса паркының проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводительдерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводительдерди берет. Баса путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн саясаттан сүйлөшөбүз. Ерулан Кокулов бүгүн жогорку кеңештен президентке кайрылды. Депутаттардын аброю түшүп кетти. Ошол карап бериңиз, биздин аброюбузду министрлер киргенде кабыл алынсын депчи. Анан президент ага жооп берди. Силер өзүңөрдүн аброюңарды өзүңөр көтөрөсүңөр, өзүңөр түшүрөсүңөр. Болдор болбогон майда жүдө нерселерге башыңарды тыга бербей, депутат болгондон кийин, элдин өкүлү болгондон кийин мындай орчундуу маселелер көтөрсөңөр, өзүңөрдүн аброюңар өзүңөр көтөрөт. Анан баягы болбогон нерселерди алып чыгып көтөрө бербестен депчи. депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз. Ушул министрлердин арасында болуп атканда биз министрлерге барганда биз өзүбүздүн көзүнөн барбайбыз, Садыр Нуркожоевич. Кабыл албаганга аракет кылат. Көп убакыт бир министрликтерде охрана бар, жанагы милиция коюп койгон эшиктин алдындачы. Ошол жерде күтүп турасың, мисалычы. Рахмат, Ерулан Мырза, депутаттардың қадырының түшіп кетіші, ал министрден же менден президенттен емес. Ар бір депутаттың өзіңөрдөн. Майда чүйдө бир маселени көтөрүп, болор болбос бирдеме менен уят болуп атсаңар элдин алдында, анан эл кантип сыйлайт анан. Депутат деген орчундуу маселени көтөрүш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн жалпы маселени көтөрүш керек. Анан бир болор болбос бирдеме менен неме кылып атсаңар, ал өзүңөрдөн ал. Министрлерді болсо, мен депутаттарды күтүүсүз кабыл алганга шарт түзүп бергиле. Эми депутат элдин өкүлү, антип коридордо же болбосо тетиги немеде туруп калбасын. Буга чейин билесиздер, өтө катуу резонанс жараткан Ерулан Кокулов менен милиция кызматкеринин окуясы. Жанагы Ерулан Кокулов туура эмес жерге машинасын парковка кылып койгондо барып протокол түзгөндө, ошол жерде мен баягы кол тийбестигим бар. Силер мага келгенге акыңар жок, башка жок, ал жак жок деп 300 сомдун айынан экөө катуу урушкан дейбизби, сөз талашкан дейбизби. Анан мына ушул видео интернетте катуу талкуу жаратып. Сізге чалдым, ребята, а мен неприкасаемое лицо, понимаешь? Недавно установили знак о том, что здесь остановка запрещена. Но вот эти машины, видимо, не знают закон. А мен неприкасаемое лицо, понимаешь? Мыйзам чегинде ошо. Силерге ким айтты, что вы можете ночью вот так, пол-12 ночи приехать и вот так вот документы требуют? Пол-12 эмес, банкесі біз саат 8-де келгенбіз. Машинаңыз жоқ екен. Анан Жо, ошону айтып атпаймынбы. Өзүңүз келдиңиз го, жаңы өзүңүз келдиңиз. Хорошо, а кто сказал, что я за рулем был? Ладно. Ошол малда, когда машина правонарушение болгондо, силер адамча айтканды түшүнбөй атпайсыңарбы? Жок, сиз водителим жок, машинаны өзүм айдайм деп атасыз, туурабы? Жок, может, жардамчылар айдап жүргөн, сиз автомобиль. Сиз өзүңүз башында мойнуңузга алып атпайсызбы? Ооба, мен машинаны видеолорго көрсөтүп коеюн деп 15 мүнөт турган машина деп айтып атпайсызбы? Жок, урматтуу, ошону айтып атсам, силер түшүнбөй атпайсыңарбы? Мен сизге айтпадым, давайте түндө эмес, давайте завтра днем разберемся дедим, туурабы? Жок, анын кыйынчылыгы эмне? Азыр эле документти берип коюш, бир протокол түзөбүз, болду, кетебиз. Мында көп нерсе деле мен силерге айтып атам, менин да мыйзамым бар. Менде да мыйзам бар, мен сизге жанатан бери, жарым сааттан бери түшүндүрүп бердим ал мыйзамды. Мен автоунааңыз туура эмес токтоткон үчүн автоунаа. Мен токтоткон эмесмин аны. Сиз өзү Ерулан мырзанын айдоочусу болосузбу? Жардамчысы болосузбу? Ошо келиңиз, эми айдоочу көлүккө машина кетип. Вы с протоколом согласны? Ошол болот бакта кетчи. Жок, бакта объяснение правонарушителя деп жазылып турат. Служебная необходимость деп жазып атам. Что-то
Жок, Неправильно? Жок, тура эле. Ну и Просто- что, а мне отасың? Теперь- Апа чалдым. Өчүрбөй чалдым. Жок, просто вопрос. Өчүрбөй чалдым дейм. Ребята, протокол жазып берип атасыңар. Не проблема болуп кетти азыр? Жок, мен вопросум башка болуп атпайбы. Сиз мен түшүнгөн жоксуз суроомду. Сиз протокол менен бузуңуз менен макулсузбу, макул эмессизби? Жок, мен сага просто каерге жазат деп сурадым. Мен сага айткан жокмун да мен каршымын деп туда сюда деген жокмун. Туурабы? Я просто выразился, потому что я туда служебный необходимость деп жазышым керек. анан видеодагы мисалы үчүн адамдардын ойлору дагы бар. Могу жерде журналисттер видео обращение кылган. Братан, смело прикасайся, я прикасаемый человек. Смело кармай берчи мындай. Любой момент, туурабы? Прикасаемый да жүрө берели. Да, мы все прикасаемые, эл адамыбыз. Красавчик. 300 сомдук айыппулдун айынан ушул Эрлан мырза менен Надырбек мырзанын ортосуна бир чоң чыр чыкты. А мен неприкасаемое лицомун, понимаешь? Эгерде мен Эрлан мырзанын ордунда болгонумда, ошол 300 сомдук айыпты ошол жерден төлөп, ошол жерден мойнума алып кетмекмин. Анткени эл өкүлү болгондон кийин мыйзамдуулукту сактап, акчасын төлөп, элге бир аз үлгү болмокмун. Анан өзүнүн кол тийбестигиндин ал жерде айтып, кааласам мыйзамды бузам, каалабасам бузбайм дегендиги ушул шайлоочулардын ким шайлаган болсо, ошолордун кыжырына тийип койду окшойт. Жогорку кеңештин депутатын, кыргызын, эл улун ушинтип интернетке чыгарып мазактап коюп атсаңар. Эми Надырбек мырзанын Instagram аккаунту жана бул жерде Т-полис деп көп жылдан бери кызмат кылып келет. Бул кишилер жолдо жүргөн эреже бузгандарды коомчулукка чыгарып, коомчулукка үлгү сабак болсун деп көпчүлүк өлүмдөрдүн алдын алуу жана ошондой эле мыйзамсыз караңгылатып салган жаш балдарды дагы көпчүлүк учурда ушул жака чыгарып келишет. Эми бул мыйзамдуулукка бир чети жардам беришти. Анан жеке жашоо боюнча сөз сүйлөп кетти. Менин жеке позициям өтүп кетти деп, жеке жашоо өткөн кандай болот? Мына видеодон көрсөңүздөр болот. А эмнеге анда силер мен жеке жашоомду нарушать этип, мен конституционный укуктарымды нарушать этип? Частный было, Жана айтып кетти, бир да журналист мага келип өзүмдүн позициямды негизи кандай болду деп сураган жок. Мен журналист катары сурайын дедим, бирок мындай учурларда, мындай резонанс иштерде сиздин маанайыңыз жок болуп калат. Балким маанайыңыз жок деп сурай алган жокпуз. Бизде жумушка байланыштуу чында кичине настроение жок күндөр деле болот. Өзүм жарандык катары сизден сурап кетейин. Ушул 5 жыл аралыгында кайсыл мыйзамдарды киргиздиңиз, ушул тууралуу темаларды көтөрүп, бир резонанс жаратсаңыз жакшы болмок. Бүгүн эми жогорку кеңеште Эрлан Кокулов ошол президентке кайрылуу кылганда президенттин Эрлан Кокуловго болгон жообун көрүңүздөр. Депутаттык немени статусту кайра ордуна алып келип берсеңиз, бул мен элдин арасындагы айтып аткан жокмун. Элдин арасында сөз жүрө берет. Ал туура эле нерсе. Мен ушул министрлердин арасында болуп атканда, мисалы биз министрлерге барганда биз өзүбүздүн көйгөйүбүз менен барбайбыз, Садыр Нуркожоевич. Биз барсак биз элдин көйгөйүнө. Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ал министрден же менден, президенттен эмес. Ар бир депутаттын өзүңөрдөн. Майда чүйдө бир маселени көтөрүп, болор болбос бирдеме менен уят болуп атсаңар элдин алдында, анан эл кантип сыйлайт анан? Депутат деген орчундуу маселени көтөрүш керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн жалпы маселени көтөрүш керек. Анан бир болор болбос бирдеме менен неме кылып атсаңар, ал өзүңөрдөн ал. А министрлерди болсо мен депутаттарды күтүүсүз кабыл алганга шарт түзүп бергиле. Эми депутат элдин өкүлү, антип коридордо же болбосо тетиги немеде туруп калбасын. Депутат барса неме кылгыла, кабыл алгыла дароо эле. Кезексиз кабыл алгыла. Жеке маселеси менен барса дароо жөнөтүп койсоңор болот. А эгерде мамлекеттин маселеси менен Эрлан мырза айткандай барса, керек болсо 1 саатты баарлашкыла да ошол маселени чечкиле. Анан жеке маселе менен баргандар да көп да. Жеке маселе менен жүргөндөрдү да көрүп атпайбызбы? Рахмат. Жана мына ушул окуялардын бардыгы өзү дагы өзүнүн каналында жооп берген, ал видеону да коюп коеюн көрүңүздөр. Мен сизге айтып атам, хорошо деп атам, мен төлөп берем деп атам штраф. Мен төлөбөйм деген жокмун да, туурабы? Просто мыйзам чегинде кылып бергиле деп атам менчи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Акыркы маалдарда мен жөнүндө немеден соц тармактарынан абдан көп негатив көрүп атасыңар силер. Эмне себептен болуп жатканын айтып кетишим керек деп ойлодум мен. Ошон үчүн түшүндүрүп берейин да силергечи. Билесиңер, баягы КТРден кыз дагы мага бир журналист кыз келип суроолорун берип, анан ага да жооп бербей койгом мен. Бизде жумушка байланыштуу чында кичине настроение жок күндөр деле болот. Ошол инспекторлор боюнча болгон узунчун боюнча айтып кетейин, бирок бул менен токтолбойм. Мен кийинкиде ошол КТРден журналист кыз боюнча айтып берем да.
бүгүнкүсү болсо ошол инспекторлор боюнча видео болот. Бул ызычы болгондон кийин мен дароо эле опровержение чыгарсам болот эле, момундай болгон депчи. Бирок атайын күтүп турдум да. Эмнеге чейин жетет болду экен ушул нерсе депчи. Каяка чейин барат болду экенбиз деп карап көрөйүн дедим. Видеону көрдүңөр эми. Бул видеодо мындай карап көрсөң аябай бир админ протокол үчүн мен мындай ызычы салып аткандай көрүнөт да, бирок ал негизи андай эмес. Азыр мен силерге видео далилдөө көрсөтүп берем, тастыктап берем, ал андай эмес болгон. Эмнеге барат болду экенбиз деп күтүп отурдум да, эми шылдың бир жерге барсам мазактоо, шылдың эми кээ бирлер эми баарын эле айта бербейин, эми кээ бирлер болду албетте жана ГАИ менен аябай мындай болдуң, тигиндей болдуң дегендер да болду да, бирок мени өкүндүргөнү бул бир дагы адам ушунча күн күттүм, атайын күттүм, эчтеке деген жокмун, унчукпай койдум. Бир адам менден Эрлан ушул кандай болду эле деп сурап койгон жок да. Бир адам. Жада калса, журналисттер бул деген силердин мыйзамыңарда жазылган нерсе. Бир нерсеге эки тараптуу көз караш деп жазылып турат силердин мыйзамыңардачы. Силер жада калса, ошол видеону бөлүшөрдүн алдында менден Эрлан ушул нерсе кандай болду эле деп сурап койгон жоксуңар, силер мыйзамды аткарган жоксуңар. Ал эми башка адамдар болсо кандай болду деп сурап койгон жоксуңар да. Кандай болду эле Эрлан деп. Ушу күттүм да менчи, ушунча күнчү. Болгонуна канча бир нече күн болуп кетти, ушунча күн күттүм да мен. Кандай болду эле Эрлан деп сурап койсо болот эле да. Биз качан ушундай калп болуп калдык элек? Бир нерсени көрсөк эле, ушундай турбайбы деп эле ызычы салып эле, бул мындай турбайбы, тигиндей турбайбы деген калп болуп калдык белек. Сурасаңар айтып берем го. Мындай болгон депчи. Эмнеге чейин жетти дебейсиңерби бул нерсечи? Бул нерсе мен эртең менен турсам, менин машинама таштанды, таштап кетиптир. Ушуга чейин бардык, урматтуу элим. Таштанды таштап кеткен адамга кайрыларым, азыркы жаңы машиналар, современный машиналар камералар менен курчалган. Мен оңой эле сизди таап алам да. Бирок мен ал нерсени кылбайм. Эмне себептен? Анткени сиз дагы адаштыңыз да. Сиз деген жана видеого ишендиңиз, ошол себептен адашып калдыңыз сиз дагычы. Мен жол эрежесин бузгам. Ооба, мен жол эрежесин бузгандыгыма макулмун. Эми тилекке каршы баягы ар кандай жагдайлар менен ушундай нерсе болгон. Мен ушундай адам мен эч качан мындай мойнума албай койбойм да. Мойнума алам ал нерсени. Жол эрежеси бузулган. Азыркы могу видеодо чыгат. Мыйзам бузуу кечки 7 чамасында болот да. Инспекторлор мага түнкү саат 11-де келип атышат. 11-де кандай бул? Мен жеке жашоомда мен бир эле нерсени сурангам. Бул видеодо көрсөтүлүп атпайбы неме депчи, мен мындай мага жанакы мен кол тийбестигим бар, жана ушул сыяктуу нерселер чыгып атат да бул видеодочу, жана камераны өчүрүп кой дегенчи. Инспектор мага келгенде мен жарым саат бою түшүндүргөм. Инспектор, мен мыйзам бузуу менен макулмун. Жарандык укугум бул менин. Жумуш маалында мен жеке жашоомо килигишпей, мен эртең силерге чаламбы, өзүм барамбы силерге, же кааласаңар ар кандай түрлөрүн неметим мен. Адыр мен сен бул видеону чыгарып жатканда ойлогон эмесмин. Мен сага чын жүрөктөн ишенип жүргөм. Мен ойлогом сен мындай добросовестный, мыйзамды сактаган инспектор экенсиң деп ойлогом. Мен сага чынымды айтайын. Мен силердин кылып аткан жумушуңарга каршы болгон эмесмин эч качан. Бирок ошол маалда мен жакшынакай сурандым эле го. Келгиле мыйзам чегинде кылабыз. Жумуш маалында кылабыз ушул нерсени депчи. Эмне себептен силер түнкү 11-де мен үйүмө дегенде коромо келип, мен кошуналарым көзүнчө мазактап мени сурандым эле го жакшынакай эле. Эми баягы азыр мени баары жана комментарийлерде жеп аткандар, жана штрафты төлөй албайсыңарбы, төлөй албай каласыңбы, андай мындай дегендер. Мынакей, силерге видео. Ачык айкын кандай болгону. Бул видеодо мен айтып атам. Мен макулмун деп атам, каршы эмесмин деп атам мен бул видеодо. Бирок
мыйзам чегинде кылалы деген суроому ушундай хайп жаратуунун артында, ушундай көбүрөөк просмотр алуунун аркасында тилекке каршы кесип мени жаман киши кылып көрсөтүп, мен мындай мыйзамга баш ийбеген киши кылып көрсөтүп туруп андан кийин чыгарып коюп атасыңар да. Ал видеодо силер мага протоколду түзүп берип атасыңар. Эмнеге силер түндө келип монтип мен видеого тартып атайын эметип провоцировать Мен этип провоцировать эткен жокмун. саат 11:30 болду. Мен сиздин начальник номерин каяктан табайын, урматтуу? Силер эмнеге мени кармап атасыңар? Силер мени кармап атасыңар, чүтүп атасыңар? Мен жокмун, мен сиздин жөнүндө айдоочулук көлүккө машина текшерип. Мен сизге айтып атам, хорошо деп атам, мен төлөп берем деп атам штраф. Мен төлөбөйм деген жокмун да, туурабы? Просто мыйзам чегинде кылып бергиле деп атам менчи. Урматтуу, ошону айтып атсам силер түшүнбөй атпайсыңарбы? Мен сизге айтпадым, давайте түндө эмес, давайте завтра днем разберемся дедим, туурабы? Вы не освобождаетесь, вот. Я и не говорю, что я освобожден. Мен төлөп берем деп атам. Мен сизге айткан жокмун, мен освобожденмун, мен төлөбөйм деп айткан жокмун мен сизге. Урматтуу элим, мынакей чындык. Мына силер азыркы видеодо көргөндөй эле, мен мыйзам бузууга каршы болгон эмесмин. Мен төлөп берем деп айткам. Бирок ушул видеону атайын мындай мен мазактап чыгарып атышат да. Силер көргөн видеодо мен түшүнөм, албетте ал видеодо мен өзүмдү көрүп өзүм деле таң калдым, айланайын ушундаймынбы депчи. Любой адам эгер ал видеону көрсө түшүнөт, мен мындай мыйзам бузуудан качып аткандай болуп көрөт да. Бирок андай болгон эмес. Мындан да жаман видеолор чыгат, мен боюнчачы. Чыгышы мүмкүн, толук ыктымал деп коелучу. Эмне себептен анткени бул жер деген саясат. Элимди ар дайым коргогонго аракет кылам мен. Кээде карама каршы чоң деген кишилерге карама каршылыкка чыгам мен. Ошол себептен мындай видеолор дагы көп болот. Азыр деген жанакы искусственный интеллект деген нерсе чыкты. Ал менен да түзүп жасап коюш мүмкүн. Ошол себептен урматтуу элим, силерге кайрыларым, кийинкиде эгер ушундай мен жөнүндө ушундай видеолор чыгып кетсе, эгер мен жөнүндө ушундай жаман нерселер чыкса, айланайын сурап койгулачы. Бир сурап койгулачы. Кандай болду эле депчи. Мен ар дайым силерге жооп бергенге даярмын. Чоң рахмат.